Assalamu алейкум, Иман Нуру Кадырбеков. Мен байкайм, мына түркиялык биздин бир борлорубуз Кыргызстанда жүрсө деле түрк кафелерине барат, түркиянын продукцияларын сатып алат. Буга абдан маани берет да принципиалдуу. Мен көптөн бери байкап жүрүп айткан сөзүм ошол. Ошон үчүн бүгүнкү күндө караңыздар, Түркиянын экономикасы, өндүрүш потенциалы, өнөржө потенциалы кандай өнүгүп атат. Алардын адамдары, жарандары колдойт да, мамлекеттен күтүп отурбайт. Булар колдосун, биз болсо жөн эле байкоочунун позициясына карап туралы деп. Ушул сыяктуу элге журтка тарбия бериш жагында эмне иш болуп атат? Мен эми бул мыйзамдын долбоорун колдойм, бирок ушул багытта идеологиялык бир саясат керек. Экономика министрлиги, билим берүү министрлиги менен ушул багытта иштесе болобу? Сиздин оюңуз кандай, урматтуу министр мырза? Кадырбекович, сиз туура маселени айтып атабыз. Негизи биринчи аң сезимибизде ошо ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо, бул аң сезимде болуш керек. Бул тууралуу мен сиз менен толук макулмун. Бирок ушул мыйзамдын керектөөсүн биз дагы ошо концепциясын колдоп, негизи эки тарабы тең жана кызыкчылыктарын бир камтып кетишибиз керек. Мыйзам чыккандан кийин негизи пропаганданы да жүргүзүшүбүз керек. Ал тууралуу мен сиз менен толук макулмун. Чынчына келгенде Coca-Cola болобу, Pepsi-Cola болобу, башкасы болобу, баардыгы бириккенде шорочолук ден соолукка пайда эмес да, зыяны болушу мүмкүн. Же легенда сыяктуу, ар бир ашказан көңгөн тамагын жесе ден соолукка пайда деп. Билбейм, ушул багытта бир чогуу иштейличи, мен деле кызматыңыздардамын. Элге журтка чогуу түшүндүрбөсөк, мына Россияга чейин алып барып атыптыр. Москвага барганда кафелердин көрүп атам. Кыргыздын ошол эле суулары, тамактары, бирок биздикилер дагы деле бирде ал жактан бирде бул жактан даамтатып, анча жардам бербей атыптыр да. Ошону айтайын дедим. Экинчиден, эми мунул жакшы нерсе 5%га түшүргөн, бирок себестоимость өндүргөндө кымбат болуп калса, жанагы чыккан наркы, баары бир деле чет өлкөлүк товарларды көбүрөөк алат экен да адамдар. Ушул жумуртка чыгарганда деле Казакстандыкы да бизден арзан келип атыптыр, бизге караганда себестоимость. Ушул эмне үчүн болуп атат? Ушул багытта жардам берсе болобу өндүрүүчүлөргө? Сөзсүз түрдө жардам берсе болот. Азыр ушул тууралуу бизде импортозамещение программасы, өзүңүздөр билгендей, азыр канаттуулардын эти тууралуу жана жумуртка тууралуу бизде азыр импорттун көлөмү 60тан ашык болуп турат. Негизи азыр ошол жеңилтилген кредиттер менен жанагы Орус-Кыргыз фондунун алкагында ошо канаттуулардын этин өндүрүү тууралуу эки заводдун демилгесин толугу менен колдоп, Россиядагы советтеги отурган мүчөлөр менен да чоң талкуу болгон бул тууралуу бул долбоорду колдоо. Бул долбоорду колдоп, азыркы күндө буюрса ошол импорттун канаттуулардын этин возмещениясын бир 30%га чейин түшүргөнгө аракет кылып атабыз. Буюрса ошол заводдорду колдоп, негизи өзүңүздөр билгендей айыл чарба өндүрүүчүлөргө биз салыктардын толугу менен бошотуусу бар. Андан тышкары ошол азыктарын алып келүүдө азыркы күндө импортко НДС-ын да толугу менен бошотуп бердик. Ички сатуудан дагы НДС-тен толугу менен бошотулган. Андан тышкары азыр жаңы салык кодексине өзгөртүүлөрдү даярдадык. Буюрса жогорку кеңештин эмесине киргиздик. Жакын арада ошол тууралуу дагы маселелер камтылып кеткен ошол мыйзамда. Буюрса аны да колдоп берсеңиздер, ал дагы чоң биздин өндүрүүчүлөргө чоң жардам берет. Негизи ушул субсидиарный политика ошол салык кодекси аркылуу негизи жүргүзүлөт да. Туура, эмнеге айтып атам, жакында кыздарымды сүйүндүрүп коеюн деп шоколад алайын деп кирдим. Кыргызстандыкы турган экен, баасын карабай туруп эле алсам, бир 400 сомго жакын экен. Жөнөкөй эле баягы плиточный шоколад. Ошол сыяктуу эле Казакстандыкы да жанында 100 сомго жетпеген. Себестоимость абдан маанилүү да. Ошондой болсо деле мен алдым. Анткени бул менин мекенимде кала турган акча деген ниет менен. Анан мына өкмөттүн жыйынында сизге аманат баардыгына бир түшүндүрүү иштерин кылып коюңузчу. Бизден биринчи жолу Белес деген автобус чыкканда, Кыргызстандагы бакыйган чиновник телевизордон чыгып алып, бул арабабы, ат арабабы деп сүйлөгөнү ичесимен кетпейт да. Ошол сыяктуу Кыргызстандан чыккан продукцияга бир жок дегенде жылуу сөз айтып, анча-мынча колдоп туруш маселесин. Билесиз, Варшаванын мэри сатып алган биздин автобус деп. Ошол азыр билесиз, азыр экспортко чыкты ошолор, серийный производствого чыкты. Биринчи колдош керек да, мындай жаман жок дегенде жаман сөз айтпасынчы. Ушу Бишкектин мэри айтканда аябай жүрөгүм ооруду эле. Анан мындай биздин дипломатиялык өкүлчүлүктөр бар, элчиликтерибиз, консулдуктарыбыз бүт дүйнө боюнча. Америкадан баштап, бул жагы эми Японияга чейин. Анан ошолор дагы көп учурда приемдорду кылат да, Кыргызстан эгемендүүлүгүнө карата, бир майрамдарга карата. Анан дасторкондорун карасаң, көбүнчө ошо жактагы эле продукция экен. Принципиалдуу түрдө легендабы, шоробу, иши кылып алып бара тургандай бир жолдорду кылыңыздарчы. Бул имидж дагы болот, бул реклама дагы болот. Бул
биздин өндүрүшчүлөрдүн рыногун кеңейткенге сиздердин жардамыңыздар да болот. Чоң рахмат.